Орозайым Нарматованын Жалал-Абад мамлекеттик университетинен алган диплому жараксыз деп табылды. Бүгүн 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында 15 январда түзүлгөн Билим берүү жана Илим министрлигинин комиссиясынын маалыматы угулду. Ал маалыматка караганда Жогорку кеңештин Орозайым Нарматованын Жалал-Абад мамлекеттик университетин бүткөнүгү тууралуу диплому мыйзам бузуулар менен берилген. Мисалы, Нарматованын өздүк ишинде орто билими тууралуу документ же анын көчүрмөсү, университетке кабыл алуу жөнүндө арызы, ошондой эле университетке тапшыруу үчүн сынактан өткөндүгү тууралуу маалымат жок. Нарматованын жардамчысы Мирлан Ураимов билдиргендей, депутаттын Москва шаарындагы бизнес колледжге бухгалтер адистиги боюнча билим алгандыгы тууралуу диплому Жалал-Абад мамлекеттик университетинде жоголгон, көчүрмөсү жок. Ал эми УКМКнын тергөөчүсү Эдил Алишеровдун маалыматына караганда 9-10 семестрде 5 курста 2015-2016 жылдары Нарматова Кыргызстанда эмес болчу. Ошондуктан сынак тапшыра алмак эмес. Нарматова 5 курста кантип сынак тапшырганы жөнүндө айтуудан баш тартты. Ошондой эле Жалал-Абад мамлекеттик университетинин айрым окутуучуларына Нарматовага дипломду мыйзамсыз бергендиги үчүн кылмыш иши козголду. 19 январда Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректорунун буйругу менен университеттин ички комиссиясынын чечиминин негизинде Нарматованын жогорку билим алгандыгы тууралуу диплому артка кайтарылды. Диплом берүү жөнүндө буйрук жокко чыкты. Нарматова БШКнын жыйынына катышкан жок. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдиргендей, депутат ооруп калганына байланыштуу келген эмес. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20 январда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожашов жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевди кабыл алды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожашов маалымдагандай, министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилди жана аларды киреше салыгынын ставкасы 10%дан 5%га чейин пайда салыгынан сатуудан алынуучу салыктан бошотуу аныкталды. Аны менен бирге мамлекет тарабынан инвесторлорго келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттенет. Ошондой эле Баткен облусунда калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды жеңилдетилген негизде көрсөтүүнүн өзгөчө режими киргизилди. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардан ооруканаларда 50%дан арзандатуу менен, дарылоо 50% арзандатуу менен лабораториялык изилдөөлөр кыскарган. Ички иштер министрлиги тарабынан соттолбогондугу тууралуу маалыматтарды акысыз берүү каралды. Бардыгы болуп 7 мамлекеттик кызматтарга жеңилдетүүлөр көрсөтүлөт. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 25 миллион сом каралат деп билдирди Арзыбек Кожашов. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрындагы Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ошол Баткен областындагы чегерага жакын жайгашкан айылдарга өзгөчө басым койду президент. Бул деген биринчиден ошол жерде инфраструктураларды бүт шарттарды түзүп берүү боюнча бул суу маселесин, жарыктык маселени, жол маселесин маселени койду. Мына жакында эле президент тараптан 20 миллион сом берилип, бүгүнкү күндө биз Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтүндө биз 6 скважинадан суу чыгарып жатабыз. Баткен облусунун бир нече тургундарынын Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколуна нааразы экендиктери тууралуу тасма тарады. Алар Мадумаровдун документ кабыл алынып, жол салына элек кезге чейин жергиликтүү кыз-келиндерге коңшу өлкөнүн постторунда кандайдыр бир жагымсыз көрүнүштөр болчу эле деген пикирин да жокко чыгарышууда. Чогулгандар Мадумаров тарабынан ижарага алынган кыргыз жеринин чоо жайын түшүндүрүп беришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Учурда Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурак берүүдө. Сөз болуп жаткан 270 метр жер Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, 4 көчө деген ат менен белгилүү. Кытайлар Баткенден Лейлекке жол сала баштаганда, Испанага жол салганда, жол салып келип ошол Көкташка келип, Көкташтан өтүп Сайга келгенде тажиктер анан чыр чыгарганда бул биздин жерибиз деп. Эмесе Сайда эч нерсе жок. Секретарь Совет Безопасности Мадумаров бал ошол жерде бул тажиктин жери. Биз 49 жылга арендага алабыз деген меморандумга кол койгонда. Ошо кол койгондон күндөн тартып жанагы сайды жокор жакта 3 километр жерде Мачай айылы өздөштүрүп
миңдеген үй бүлө огород кылып там салып алды да. Мына узундугу 3 километрде. Теги головной теги Мачай айылынын маңдайында. Мачай жогору турат, сайга түссөң головной турат жанында. Анан ошо головнойго чейин барды да. Отменить этип салып да протоколду. Саясаттануучу Актан Ажымамбетов Мадумаров бул протокол күчкө ээ эмес дегени менен тажик тарап ошол документти бетке кармап жаткандыгы анык экендигине токтолду. Мадумаров бул протокол менен талаштуу жерди коңшулардыкы деген үмүт берип койгондугун белгилейт. Мүмкүн ошол коопсуздук кеңешине убагында шпиондор кирип алганбы, кайдан билебиз? Мисал үчүн, бирөөнүн атайын тапшырмасы менен кылганбы? Кандай акысы бар бирөөнүн жерин 1 метр жерди азыр огородуңан 1 метр жерди бирөөнүн талашып көрчү азыр. Азыр Кыргызстанда жашап турганда бербейт да мисал үчүн. Атигилерге деген чоң кызматтагы улуттук жанагындай коопсуздук кеңешинин төрагасы протокол менен кылып берип атса, алар ошону документ кылып кармай берет эми. Сен үйүңө кирип алып, кайра сенден аренда алдым дегендей эле кеп да мындайча айтканда. Ошол нерсени, ошондой схеманы атайлап кеңешип туруп жазалган нерсе бул. Бул сокур калыска барса деле мындай 5-класстын баласы деле мындай аң сезими кичине жетилип калган нерсе, ушул эле нерсени айтат. Мадумаров болсо ушул протоколго кол коюусу менен сыймыктанаарын айтып жүрөт. Ал жол жок мезгилинде кандай болгон? 1 килограмм күрүч алып баратасыңбы, чай алып баратасыңбы, сабыз алып баратасыңбы, токтотуп алып, кыз келиндердин баарын чечиндирип, палатканы тигип алып, айтып атпаймынбы? 2 жолу бар. Же дипломатия менен чечесиң, же согушасың. Биз ошол бизден эстүү муун келгенче, силер биздики деп аткан жерди биз кармайбыз. Биздики деп аткан жерди силердикин биз кармайбыз деп ушул келишимге барган. Баткен облусунун жергиликтүү тургундары Мадумаровдун бул пикирине нааразы болуп чыгышканы тууралуу социалдык тармактарда тасмалар тарады. Жашаган элдин баягы аялдарын, кыздарын жылаңач чечиндирип деген сөзгө биз аяк кыжырландык да, биздин основной эркектердин, жигиттердин намысына тийип кетти да, биз туура айтасыз. Кыздар ушундай кылып аткан жерде дагы булар унчукпай туруп берди, мен барып чечип койдум деп атпайбы? Мен ал киши келген убакта ал жер бул жол чечилген эле, чечилип бүткөн эле. Мадумаров жана келип протоколго кол койгон мезгилде ал убакта бул жол ачык болчу, эч кандай пост деген нерсе жок эле. Тажиктер деле жок эле. Анан бул айтып атпай, мен ушинтип койдум дагы, анан кийин кыскасы мен чечип койдум. Кыскасы деген мани бул туура эмес айтып койгондон мучу Кыргыздын эле жери болгон ал. Анын талаш турган жери деле жок. Азыр Мадумаров айтып атат, мен туура кылганмын ошол убакта деп, бирок эч кандай туура болгон эмес. Анткени кичине тополоң болсо, билесиңер да, өзүңөр бараңар да эмне барып сразу төркөчөгө барат элек. Ал биздин жер эле. Ошондойбу? Кимин барып төркөчө биздики эле. Анан Мадумаров 9 жылга аренда калгандан кийин бара албай калды. Ошондойбу? Туура. Эми текшерген кыздарды текшерген дегени баягы элдер жергиликтүүгө кууп жибергенче паспортторун постоянно эмес, кээде текшеришкен да, эл аз болуп калгандачы. Бирок баягы чечиндирип мындай көркөм сүйлөштүн кереги жок да. Туура. Бул ашыкча сөз. Просто документтерин сураган. Бирок документ болбосо эле коюп жүгөр. Анткени ал жер кыргыздардыкы болгон, просто алар баягы үстөмдүк кылып эле келип туруп калышкан да. Бирок элдер все равно ал жерден кууп ийген. Жергиликтүү элдин Мадумаровго карата айтып жаткан сын пикирлеринде негиз бар дейт Ажымамбетов. Айтымында маселе тиешелүү органдар тарабынан тыкыр иликтенип, укуктук баа берилиши зарыл. Учурда Каркыра боюнча, дагы көптөгөн жерлер боюнча кол коюп бергендер бүт бардыгы мына кайрадан парламентке келип атышат, ошолор делечи. Ошолорду дагы кеч болекте азыртадан ушу Мадумаровго кошуп, эми ошолорго иш козготуш керек. Ошолордун ишин караш керек. Эмнеге үчүн кол коюп берген? Муну менен катар ал чуу жараткан документ жогорку кеңеште да каралып, тажик тарапка өлкөнүн так позициясы айтылуусу зарыл экендигин белгилейт. Коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп атпады беле? Менин оюм боюнча, мен ушуну азыр ушундай айтат элем, ошол кеңешти кооптуу кеңеш болуптур да. Ошо кыргыз эл үчүн аябай кооптуу кеңеш болгон экен. Ошо кооптуу кеңештин ишин терстириш керек экен. Себеби бул кызматтык абалдан пайдаланылды деп эле айтсак болот. Ошол жанагы Жакөрүктүн жанында жашаган калк ушу турган баары. Кимдин эмесин чечиндирди, мисалы, ата энесини же кызыны же аялын жалган. Кимди чечиндирди? Эч кимди чечиндирген жок. Биз калп эле, калп бул сөзү чечиндирди делген. Просто биздин кыжырыбызды кайнатып атат. Биздин талабыбыз Мадумаров тиги айткан сөзгө жооп берсин, жана тиги кол койгону үчүн
ал мыйзам чегинде жооп берсин. Маселе боюнча укук коргоо органдарынын сурагы уланууда. Мадымаров 19 январда башкы прокуратурага 4-чү жолу чакырылып, Азимбек Бекназаров менен беттештирилди. Бекназаровда буга чейин бул протоколду иликтегендигин, бир канча кыргыз жерлеринин коңшу өлкөлөргө өткөндүгү тууралуу документтерде Мадымаровдун колу тургандыгын айтып келген. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Чолпонбек Сыдыков Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборуна алып келинде. Оорукананын маалымат катчысы Назгүл Курамаеванын айтымында Сыдыковдун абалы оор. Азыр дарыгерлер консилиум өткөрүп, медициналык кароодон соң толук маалымат берет. Жабыркаган мекендешти Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү тосуп алып, тез жардам менен алып келишти. Эске салсак, буга чейин социалдык тармакта 46 жаштагы Чолпонбек Сыдыковдун кармалгандыгы тууралуу билдирүү тарап, кийин тышкы иштер министрлиги анын Алматыдагы ооруканадан табылганын айткан. Сыдыковдун саналашы Айгүл Сартбаеванын айтымында Сыдыков Алматыда эмерек чогултуу иштеген. 8 январда каттоо менен аяктап Бишкекке келмек, бирок шаардан чыккан учурда кармап кетишкен. Сартбаева досунун Казакстандагы башалмандыкка катышпаганын айтып, күбөлөр бар экенине ишендирген. Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты текшерген айтылды. Сыдыковдун тура албай жаткан видеосу интернетке тарап, анда мекендеш сабалганын айткан. Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу аны атайын медициналык унаа менен Бишкекке жөнөткөн. Учурда тышкы иштер министрлиги Сыдыковду сабагандарды жоопкерчиликке тартуу жана аталган окуяны териштирүү боюнча казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.